Замир мырза, айтсаңыз, бул азыр 28 миңден айлык алып атышат да туурабы? Ошондо азыр кошулуп калгандар. Бул жерде 6.000 плюс 1, анан 6.000 плюс жогору экен да, 154, анан 14 дагы кошулуп аткандар. Ушулардын айлык акысы дагы бирдей болобу? 28 болобу? Бирдей болот да. Сиз анда азыркы мындай айыл өкмөттөрдүн төрагаларынын баягы теңсиздикти теңдеп атпызсыздар бул мыйзам. Эми негизи бардыгы бирдей шарт түзүп атпызсыздар. бирдей шарт болсун. Мен сунуш кылат элем да, Замир мырза. Азыр 20 миңден көп, азыр кээ биркилер 50-60 миңге чейин аймактар пайда болду да. Аларга 28 миң кылсак да. Ал эми жанагы сиз айткан 20га чейинки 20 миң 66 миңден жогору айыл өкмөттөр 154 экен, аларга бир 22 миң. Андан кийинки айыл өкмөттөргө баягы 6 миңге чейин. Булар 16 миң. Ден же 18 миңден айлык кылып сунуш кылсак болобу? Бардыгын теңдебей. Эмне үчүн дегенде элдин саны көп да. Сиз азыр туура бир айыл өкмөт, кошуна айыл өкмөт айлык алып атат, төрагасы. Кошуна айыл өкмөт алып атат да. Туура айтасыз, Айбек Алтынбек. Кээ бир айыл өкмөттөр мындай да. 3-1 кварталда бир эле жолу сессия өткөзөт. Кээ бир айыл өкмөттөр. Кээ бир айыл өкмөттөр ай сайын сессия өткөзүп, отурумдары бар алардын, кезек сессиялары бар алардын. Ал эми кээ бир айыл өкмөттөр бар, бир жылда 4 эле жолу сессия өткөзгөн. Ошого бир акча каражатын карап бөлсөк кандай болот эле? Айбек Алтынбек, бул боюнча экинчи окууда сунушуңузду берсеңиз болот. Анан кийин маселе мындай болуп калды. АТРде өзүңүз жакшы билесиз, Нарындау, Ысык көлдө 2-3 айыл өкмөттөр бирикти. Мындан кийин жумуш ортодо кыйындашат, мындан кийинчи. Себеби аралыктары, айыл өкмөт аралыктары 50 км, 60 км. Тем более жанагы аймактык бирлештирүү болуп атканы булар тандем түзгөндөрү да бар да. Төрага бул айыл өкмөттөн болсун, бул жактан болсун дегенчи, ошон үчүн өзүңүз сунушуңузду бериңиз. Замир мырза, эми сессия өтө турган жер бир эле жерде, ал көчмө жыйындар жок да ал жерлердечи. Башка айылга барып өткөзбөйт. Жок, төрага каттайт да бар. Ошон үчүн анан дагы бир суроо да, бул 28 миң айлыктан сырткары дагы кандай төлөмдөр бар? Же Курманбек мына? Жок, башка төлөмдөр жок. Эмгек өргүсүнө барбы, жокпу? Эмгек өргү болот, бардыгында эле болот дейин. Анда дагы кошумча акча каражат кетет экен анда, 28 миңден башка. Ошонун баарын биз чогуу, например, мурунку эле айылдык кеңештер алып жүрүп атпайбы? Азыр 20 миңден көптөрчү. Ошондой эле условия, шарттар менен эсептеп чыктык да. Ошондо анан жана 118 миллион 500 деген, андан сырткары дагы 18 багы шаарлар бар эмес, ошолорду кошкондо ушуну общий 122 миллион деп эсептеп атабыз да бизчи. Кызматтык машина барбы, жокпу? Жок, машина жөнүндө бул жерде эсептеген жокпуз. Только эмгек айлык жөнүндө сөз ошону гана эсептедик. Жок, айыл өкмөттүн төрагаларына кээ бирки жерлеринде кызматтык машинасы дагы бар. Кээ биркилеринде ошолорго машинасы жок болсо бензиндер дагы берилет да. Үй үчүн май. Ушул акча каражаттардын баардыгы эсепке алындыбы азыр могу мыйзамда? Жок, бул жерде только эмгек акы жөнүндө эсептеп, эмгек акы жөнүндө 24-жылдын бюджетинде бул каралган жок, туурабы? Бул мыйзамда деле киргенде 1-январь 25 деп кирди да, биз ошон үчүн ошого 1-январь 25 деп эметип атабыз да. Туура болот, 25-жылдын 1-январдан кире турган болсо, кийинки жыл бюджет жылдыкта да. Анда экинчи окууда ушу сунуштарды берели, ошону карап жумуш кылайлы. Рахмат, колдоп берели.